Ишкердик субъектилерин текшерүүгө 4 жылдан бери мораторий жарыяланып, жаңырган жылдан баштап гана уруксат берилди. Пландуу текшерүү шаарыбыздагы сүттү кайра иштетүүчү ири заводдордун бири Өзөн Ата сыр заводунда жүргүзүлдү. Сома, плотность, соли, белок, суу, температура. Бул сүттүккө ылдый болуп турбайбы? 3-23 жери. Айылдардан чогулуп келген сүттү кабыл алаардан мурда 9 негиздеме боюнча заводдун лабораториясынан текшерүүдөн өтөт. Суу кошулуп келген же курамында антибиотиктер аныкталган сүттөр болот. Алар ишкана тарабынан жок кылынып, сырьё катары пайдаланылбайт. Өзүбүз көтөрөбүз, жана илип калган сүттү элге кайра бербейбиз. Таза эмес сүт жана антибиотик чыгып калса да өзүбүз төлөйбүз, анын баарын өзүбүз жок кылабыз. Ошонун баары эле биз үчүн, завод үчүн минус да. Азыр биз эми сезондо 30 тоннага чейин сүт алып беребиз. Кышында 10 тонна алып атабыз. Анан сүттү биз көбүнчө сыр менен эле май жасайбыз. Аталган ишкананын жана анда өндүрүлгөн азыктардын тазалыгы талаптарга жооп берет. Анткени мында өндүрүлгөн продукциялардын басымдуу бөлүгү экспортко чыгат. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун адистери жылына бир жолу пландуу текшерүү менен келишет. 3,5 жыл дегенде биз текшерүүгө уруксат алдык. Ошондо бүгүнкү күндө бул 4 жылдан бери биринчи жолу объектини текшерип атабыз. Бирок ага карабастан өзүңүздөр көргөндөй объекти таза, санитардык талапка жооп берилди. Бирок биз азыр документтердин баарын карайбыз. Бул объект ХАСП системасынан өтүп аракет кылышып атат, өтүшүүдө. Бүгүнкү күндө бул текшерүүдө ар бир иштеп аткан кызматкерлерден баштап алардын кийим-кечектерине чейин канчасы анда камсыз болгон, алардын ден соолугунун справкаларына чейин, бул жердин тазалыгына чейин, анан ар бир продукт сертификат соответствие деп коет, ошолордун баары каралат. Даже упаковка болгон баягы эмелер, упаковочный материалдардын дагы талапка шайкештик талапка жооп берген документтердин баары каралып, азыр текшерилүүдө ошолор. Биз тараптан булар келип доогу өткүзүп, 3 ай сайын бизден баягы лабораториялык изилдөөлөрдөн өтүп, сырьёлору, өздөрүнүн продукциялары өтүп, анан протокол жүзүндө берип атабыз биз. Өзөн Ата сыр заводун ХАСП эл аралык стандарттарына шайкеш келтирилип жатат. Ал эми ишкердик субъектилерин пландуу текшерүү тиешелүү органдар тарабынан улантылат.